Саламатсыздарбы, Суперкейчи порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн Альянс Алтын компаниясы уюштуруп жаткан иш-чарага келдик. Бул жолу Олимпиадага өткөн спортчуларды колдоо максатында иш-чара уюштурулуп жатат. Бул иш-чарага биз дагы катышып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ал эми бүгүнкү иш-чарада мына ушундай белектер берилет. Дагы кандай кызыктар болот сиздерге көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Айтор нерсе, туура бир жыл мурун биз ошол Талас балбандары уюмун түзгөнсүздөр силер. Биз ошол кызматташтыкты баштаганбыз силердин уюмуңар менен. Мен ойлойм, ошол бир жылдын ичинде аябагандай биздин спортчулар чоң ийгиликтерди көрсөтүп келди. Биз силер менен сыймыктанабыз. Бул жылдын ичинде дүйнө чемпионатында да дүңгүрөдүңөр, Азия чемпионатында да Кыргыздын атагын чыгарып, туусун өйдө көтөрүп, биз абдан кубанычтабыз силердин ийгиликтериңер менен. Башка турнирлерге даярданыш үчүн аябагандай чоң каражат талап кылынат. Ошондуктан биз да аракет кылып, көмөк катары, силерди поддержка катары өзүбүздүн да кичинекей белектерибиз бар болчу. Биз эми жалпысынан ашыкча сөз болбосун, биз бир гана Таластын балбандарын гана эмес, башка да балбандарды, спортчуларды көмөктөшкөнгө аракет кылабыз. Мага встречанын алдында айтышты, жалпысынан биз олимпиадалык комитетке, биздин улуттук олимпиадалык комитетке 6 миллион бөлүп бериптирбиз. Биздин кызматташтыктын негизинде 11 миллион 600 миң сом акча каражат бөлүнүптүр. Мен ойлойм, бул эми чек эмес. Биз дагы кызматташып турабыз силер менен. Силерге чоң ийгилик олимпиадада биз ойлойбуз, ошол олимпиадада силер алтын медальдарды алып келип, Кыргыздын элин кубандырасыңар деп ойлойбуз да. Жамааттан полный спортсмендердин атынан сиздерге терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Анткени биздин дайыма болуп калабыз. Ош тараптан биздин спортсмендерди колдоо көп да. Анан буюрса биздин дагы спортчуларыбызды колдоп, бизге ошо олимпиаданын астында кичине да болсо белек берип жатканыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Биз дагы алдыда турган мелдештерге баардык күч аракетибизди жумшап, чоң ийгиликтерди жаратууга биз да аракет кылабыз. Ошо биринчиден Алтын Альянс компаниясына, жамаатына, командасына барыңыздарга терең ыраазычылык. Анткени ушу өзүбүздүн төрөлүп өскөн жерден өзүбүздүн ушундай колдоо көрсөк, аябай бир четинен жүрөгүбүз менен кубанып сүйүнөбүз. Артыбызда ушундай элибиз бар, ушундай колдоп аткан байкеле эжелерибиз бар деп сүйүнөбүз. Жалгыз эмес экенибизди билебиз ар дайым. Ушу чет жакта да жүргөндө силердин биздин артыбыздан туруп, колдоп, дуа кылып, ушундай кылып атканыңыздарды кээде видеолордон көрүп калабыз же сезебиз. Ошо биринчиден терең чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Дай буюрса сиздердин ушундай колдооңуздар менен, мотивацияларыңыздар менен Олимпиада оюндарына жана дүйнө биринчилигине барып жакшы ийгиликтер менен келебиз деген ойдобуз. Баарыңыздарга ийгилик, чоң рахмат. Жолдомо алууда негизи көп тер төктүңүзбү же жеңил эле болдубу сизге? Саламатсыздарбы? Мен олимпиадага жолдомону бир жыл мурда дүйнө чемпионатынан алгам. Албетте оңой болгон жок. Бул дүйнө чемпионаты биз үчүн эң чоң беттештердин бири десем, эң чоң мелдештердин бири десем болот. Ошо олимпиададан даярданып келатабыз. Ошо бир жылдан бери ошо чемпионат миранын астында ошо Алтын Альянс компаниясы менен келишим түзүп, биргеликте чогуу иштеш баштаганбыз. Ошодо дүйнө чемпионатына ошо лицензия ойнотулоордун алдында бизди ушундай акчалай колдоп жана ушундай
кийим кечелер менен жакшы поддержкасын көрсөтүп жана ушу узаткан Алтын Альянс компаниясынын ушу алтын өндүрүлгөн жерине барып келдик. Алтын кандай өндүрүлөт, кантип, чын айтканда көп нерсени билбечүбүз. Алтынды канча чыгат экенин ошолордун баардыгын көрсөтүп, ал жакта иштеген кызматкерлердин жаткан жерлерин, жумуштарын, иштерин баарын көрүп келгенбиз. Ошо алтын жөнүндө дагы көбүрөөк түшүндүк десек болот. Буюрса Олимпиада оюндарына барып тарых жаратабыз. Олимпиадада алтын медаль алып келебиз деген чоң үмүтүбүз бар. Ал азыр эле болуп калган жок. Кичинекей кезден баштап, күрөшкө жан келгенден баштап ушу Олимпиададан алтын алабыз деп келгенбиз. Эң чоң максаттарыбыздын бири ушул. Ошого Кудайым буйрса аз калды. Биринчиден Альянс алтынга терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Анткени дегенде 1 жылдын жүзү болуп турат. Бизди 1 жылдан бери колдоп, чет өлкөгө чыгып, мелдештерге бараардын астында баардык ошо экипировкабызды дайындап, акчалай сыйлык берип, чоң көмөктөрдү көрсөтүп жүрөт. Жана ошондой эле биздин спортчуларга ушу келе жаткан Париж Олимпиада оюндарына ийгилик каалап кетким келет. Чоң ийгиликтерди жаратып, бир эле бул Олимпиадада эмес, кийинки Олимпиадада жана ар бир жылда өтчү дүйнө биринчилигинде, Азия биринчилигинде чоң ийгиликтер жаратып, Кыргызстандын желегин желбиретишин каалайм ар бир спортчуга. Ошо. Азыркы учурда Олимпиада оюндарына мындай жигердүү эмгектенип атсаңыз керек. Ой, биздин бул кандай десем, ар бир спортчунун кичинекейинен келген кыялы, кичинекей келген күндөн баштап тарта, ошол күндөн баштап тарта биз Олимпиада оюндарына дайындалып атак десем болот. Негизи эле спорт элемес, жашоо деле оңой эмес. Жашоодо деле, спортто деле ийгилик жаратыш үчүн, жашаш үчүн деле эмгек керек. Ийгилик жаратыш үчүн да чоң эмгек керек. Биз ошондой эле ар бир спортчу талыкпай эмгек кылып жатат деп ойлойм. Биз деле ошо эртеңден кечке залда өтөт күнүбүз. Бизде буга чейин колдоо мындай чынын айтканда көп көргөн эмесмин. Бизде ошо 1 жылдын жүзү болду. Альянс алтын жакшы колдоп келе жатат. Буга чейин бизди деген президент Олимпиада оюндарынан кийин жакшы колдоп берген. Андан кийин азыр ошо Алтын Альянс жакшы колдоо көргөзүп, биздин ошо Жоломон Шаршамбеков, Айпери Медет кызына темир тулпар белек кылышты. Ошо. Биз бүгүнкү иш-чараны биздин Талас облусунун балдар менен уюм аркылуу биз келишим түзүп, эң биринчи траншыбыз бул 3 миллион сом берилген. Анын ичинде жалпы витамин, негизги булар рационунда ар дайым витамин, күчтүү витаминдер болуш керек экен. Анан форма жана өздөрүнүн баягы чыгымдарына дагы бөлүп берилген. Буюрса анан ошол жерден биздин жетекчилигибиздин атынан эгер туура ошол чемпионат, дүйнө чемпионаты болоюн деп турган астында жолукканбызда, анан ошондо биздин жетекчиликтин атынан эгер кимде ким биринчи, экинчи орундарды утуп келишсе, анда бизден чоң белек болот деп, анан Жоламан менен Айпери Кудайга шүгүр алтын менен күмүш алып келишти. Анан Кудай буйрса мына быйыл тапшырып бердик. 2 автоунаа тапшырып бердик. Алардын баасы жалпы $100,000 тегереги болду. Ошону менен бирге мына бүгүн алар баягы Олимпиадага даярдыктарды көрүш үчүн аларга дагы форма керек экен, анан дагы витаминдер керек экен. Ошого бүгүн дагы тапшырып Олимпиадага баягы узаттык десек жаңылышпайм. Эми буюрса бүгүн Айперим менен Бекзат келбей калды. Алардын сбору башталып калыптыр көлдө. Мындай колдоо бул спортсмендер аябай чоң керектүү нерсе. Булар спортсмендерге мотивация болуп, колдоо көрсөтүлсө, сен стимулуңда болот, чтоб сен артында балет эткен, сени күткөн, сага колдоо көрсөткөн байкелериң, эжелериң бар деп. Ошол себептен спортсмендерди көбүрөөк колдогонго мен көбүрөөк чакырмакмын. Бүгүнкү иш-чара боюнча биз абдан ыраазыбыз. Себептен Алтын Альянс бир эле спорт жагын карабастан бүт Таласта эмне болбосун ошо бүт жагына салымын кошуп келип жатат. Ошол себептен бүгүнкү күндө Алтын Альянстын мындай кылып аткан иш-чаралары Кыргызстанда мындай алдыңкылардан болуп байкалып атат десем мен жаңылышпайм.
бүгүнкү күндөн бизден кийинки башка спортчуларга да канча каражат бөлүнүп жатат, канча эмелерин дем күчтөрүн эми салымын кошуп жатат себептен баардыгы мындай жөн эле кеткен жок. Баардыгы мисалы ошону алгандан кийин бүт баары өз жоопкерчиликти болуп кайсы мелдешик барбасын ошол алган нерсесин мындай актап чемпион болуп келип бүт баардыгы мындай ошондон кийин да өздөрүнүн күйөрмандарын сүйүндүрүп жатат. Бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Себептен бүгүнкү күндө биздин спортчуларыбыз жылдан жылга өсүп жатат. Себептен талас жакта спортсмендер көбүрөөк болот. Күрөш жагында болсун, башка жаатында болсун, бирок ошонун бүт баардыгын колдоп аткандарга, колдоп жаткан ушул компанияга чоң рахмат.